Саламатсыздарбы кесиптештер. Санарип компанияда сиздер Санарип компаниянын жаңы версиясынын синхронизация же болбосо Санарип компанияга кошулган жаңы материалдарды синхронизация кыла албай жатсаңыздар, башкача айтканда ошол учурда ката деп чыгып жатса, анда ал катаны кантип жоюшубуз керек? Мисалы, ал үчүн Санарип компанияга киребиз. Санарип компанияга да деген баскычты бассак, Санарип компания платформасы жүктөлөт. Жүктөлгөндөн кийин бул жерден сол жак панелде синхронизациялоо деген баскыч бар. Ошол баскычты басабыз. Басканда бул жакта жаңылоолорду текшерүү деген баскыч бар. Биз демек улам жаңылоолорду текшерип турушубуз керек. Анткени ар бир предмет боюнча жаңы материалдар бул жака жүктөлүп турат. Ошол материалдарды биз өзүбүз жергиликтүү базага кошуп алышыбыз керек. Ал үчүн жаңылоолорду текшерүү деген баскычты басабыз. Жаңылоолорду текшерүү баскычын басканыбызда бул жактан жаңы материалдардын тизмеги чыгат ар бир предмет боюнча. Азыр жаңылоолор текшерилүүдө, текшерилип бүткөнгө чейин күтөбүз. Бир аз күтүп турсак, бул жактан ар бир предмет боюнча жаңылоолор чыгат. Кайсы предметтен канча материал жүктөлгөнү мына бул жерде жеткиликтүү жаңылоолор деп турат. Физика боюнча 673 материал жүктөлүптүр, алгебра боюнча 495 дейт, биология 128 жана башка. Бул жерде бардык предметтер бар. Азыр бул жерден мисалы мен жана дүйнө деген предметти тандайбыз. Тандаганыбызда бул жактан презентациялар деген бөлүмдө 48 презентация жүктөлүптүр. Презентацияны белгилейбиз. Инфографикалар дегенде 2 инфографика жүктөлүптүр. Андан кийин тандалгандарды синхронизациялоо деген баскычты басканда бул жакта синхронизациялоо жүрөт. Сиздерде ушул жерде жолчо 60%га баргандан кийин ката деп чыгып калат. Ал ката эмнелерден улам чыгышы мүмкүн? Биринчи себеби компьютер спящий режимге өтүп калганда, ошол учурда дагы компьютердин диски отключение болуп туруп, синхронизация токтоп калышы мүмкүн. Ошол учурда ката деп чыгып калышы мүмкүн. Азыр бул жерде жергиликтүү базага маалыматтар сакталып жатат. Компьютер спящий режимге өткөндө кандай болуп калат? Компьютердин экраны капкара болуп калат. Ошол учурда синхронизация токтоп ката деп чыгып калышы мүмкүн. Азыр бул жерде бир аз күтүп турабыз. Компьютердин экраны спящий режимге өтөбү. Ушундай болуп, компьютердин экраны кара болуп өчүп калат. Сиз мышканы жылдырбай турган учурда ушинтип спящий режимге өтүп калат. Эгерде компьютердин мышкасын жылдырганыңызда спящий режимден чыгат, кайра уланышы мүмкүн. Азыр бул жерден биз кайрадан спящий режимден кантип чыгарабыз? Спящий режимден чыгаруу үчүн тапшырмалардын панели деген сапта, поиск деген сап бар. Ушул жерге спящий деп жазабыз. Спящий деп жазсак, бул жерде изменение времени, после которого компьютер переходит деген меню турат. Ушуну тандайбыз. Тандаганыбызда бул жакта системанын настройкасы чыгат. Бул жерде подключен деп турат, отключать экран через деп. Демек, спящий режим азыр биздин компьютерде 1 мүнөткө коюлуптур. Сиздерде 3 мүнөт болушу мүмкүн, 5 мүнөт болушу мүмкүн. Ушул жерди өзгөртүп койсоңуздар болот. Бассаңыздар бул жерде убакыттар чыгат. Өзүңүз каалаган убакытты тандап койсоңуз болот. Эгерде такыр эле спящий режимге өтпөсүн десеңиздер, никогда дегенди тандап койсоңуздар, компьютердин экраны спящий режимге өтпөйт. Ал эми отключать экран через дейт, от батареи. Демек, 1 минутадан кийин компьютердин экраны өчүп калат. Батарейкадан ажыратылып өчүп калат. Бул жерди дагы өзгөртүп коебуз, никогда деп. Ошондой эле бул жерде перевести мое устройство в спящий режим через деп турат. Ушул жердеги бардык спящий режимдерди өзгөртүп койсоңуздар болот. Андан кийин бул терезени жаап коебуз. Жапкандан кийин кайра синхронизацияга киребиз дагы. Бул жерден жаңылоолорду текшерүү деген баскычты басып, кайрадан синхронизация кылсак болот.
Демек, биз спящий режимди өзгөрткөндөн кийин бул жерде компьютердин экраны кара болуп өчүп калбайт, дайыма ушундай болуп жанып тура берет. Эгерде сиз спящий режимден чыгарсаңыз дагы ката деп чыгып калса, анда эмне себептен ошондой болуп жатышы мүмкүн. Анткени экинчи себеби сиз компьютерге интернетти телефонуңуз аркылуу кошкон болушуңуз мүмкүн. Ошол учурда телефондун интернети жетишсиз болуп, синхронизация учурунда ката деп чыгып калышы мүмкүн. Же телефондон кошкон болсоңуз, телефонуңузга чалуу келип калса же SMS билдирүү келип калган болсо, ошол учурда кыска мөөнөткө интернет үзгүлтүккө учурап калышы мүмкүн. Ошондо ката деп чыгып калышы мүмкүн. Үчүнчү себеби, сиз бир эле учурда бардык материалдарды жүктөгөндө материалдардын саны өтө көп болуп кеткендиктен интернеттин ылдамдыгы жетиштүү болбой калып, ошол учурда дагы ката деп чыгып калышы мүмкүн. Сиздер бул жерден синхронизация учурунда өзүңүздөргө тиешелүү предметти гана синхронизация жасашыңыздар керек. Башкача айтканда, өзүңүзгө тиешелүү предметтен гана материалды кошуп алышыңыз керек. Азыр бул жерден ар бир предмет боюнча канча маалымат кошулганын саны көрсөтүлүп турат. Бул жерден мисалы информатикага кирсек, информатикага киргенде мына бир презентация жүктөлүптүр, сабак 3 сабактын планы жүктөлүптүр, 2 китеп жүктөлүптүр. Сиздер предмет боюнча презентацияны дагы, сабактын планын дагы, китепти дагы, 3D модель баарын белгилеп алып туруп синхронизация жасасаңыз, ошол учурда интернет жетишсиз болуп калып, ката деп чыгып калышы мүмкүн. Ал үчүн сиздер биринчи презентацияны синхронизация жасап алып, андан кийин кайра кирип туруп, сабактын планын синхронизация жасаш керек. Андан кийин кайра кирип, китепти белгилеп, калганын белгилебиз. Ар биrini өзүнчө синхронизация жасасак, ошондо тезирээк жүктөлөт. Азыр тандалгандарды синхронизациялоо деген баскычты басабыз. Басканда бул жерде сап толо баштайт. Ушул жер 100% толгонго чейин күтөбүз. Азыр текшерип атат. Бир аз тургандан кийин бул маалыматтарды жергиликтүү базага жүктөй баштайт. Ийгиликтүү синхронизация ийгиликтүү аяктады дейт. Азыр алдыңкы алгебраны жүктөгөн элек, ошол алгебра жүктөлдү. Азыр бул жерде информатиканы жүктөп атам. Жаңы маалыматтар алынууда дейт. Азыр жаңы маалыматтарды алып атат. Андан кийин ошол жаңы маалыматтарды базага сактай баштайт. Жергиликтүү базага маалыматтар сакталууда дейт. Сакталгандан кийин жаңылоолор ийгиликтүү аяктады деп чыгып калат. Сиздер ошондуктан презентация, ошол предмет боюнча презентацияны өзүнчө, сабактын планын өзүнчө, китепти өзүнчө, ар бир бөлүмдү өзүнчө синхронизация жасоо керек. Азыр дагы бир аз күтүп турабыз. Жергиликтүү базага маалыматтар сакталууда дейт. Алдыңкы билдирүү бул алгебра боюнча мына азыр ийгиликтүү дейт, синхронизация ийгиликтүү аяктады. Демек, биз кошуп алдык. Алдын табият таануу боюнча синхронизация жасаган экенбиз. Азыр информатика боюнча жасалды. Андан кийин 3D модельдер дейт, сабактын планы дейт, симулятор, китеп, предмет, физикадан дагы болгон экен. Ар бир предмет боюнча ушундай кылып туруп синхронизация жасап алсаңыздар болот. Бирок ар бирини өзүнчө жасоону сунуштайбыз.